Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурашканда кайсы амал жакшы дегенде, ошо намаздарды өзүнүн алгачкы убактысында окуу жакшы амалдардын жакшысы деген да. Ошондуктан ар бир мусулман эркек аял сөзсүз түрдө намазын алгачкы убактарында окууга аракет кылыш керек. Бир гана куптан намазын кечиктирип окуган жакшы. Эгерде алгачкы убактысында окуй албай калган болсо, эң негизгиси убактысын чыгарбай, ошо убактысынын ичинде окуш керек. Эгерде убактысын чыгарбай турган болсо, анда күнөөкөр болот. Ошондуктан мына башынан айтып кетели, алгачкы убактысында окуган сооптуураак болот, бир гана куптан намаздан башкасын. Анан эң негизгиси убактысынан чыгарбай, кечиктирип окуса да болот, бирок убактысынан чыгарбаш керек. Эгерде ким убактысынан чыгарган болсо, ал күнөөкөр болот. Ошондуктан адам баласы жашоосуна, намазына катуу көңүл буруш керек. Намаз эч качан көп деле убакыт албайт. Мына багымдат намазыбызды 2 рекет сүннөт менен окуган болсо, парзын окуган болсо, кичинекей бир 2 мүнөт алат. Түшкү намаз деле 4 мүнөт деле алат ушун. 5 намаз 4-5 мүнөт деле алат. Эгерде балдар ыйлап неметип алса, парзын окусун дагы, баласын карасын, көтөрүп туруп зикирин кылып койсун, иши кылып адам баласы жолун тапса болот. Анан жанагынтип кечиктирип убактынан өткөрүп ийген болсо, бул өтө чоң күнөө. Ошондуктан мусулман баласы намазына жакшы көңүл буруш керек.